28 ноябрга белгиленген парламенттик шайлоонун алдындагы үгүт иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Партиялардын бири-бирине кескин чабуулдары, айрым каралоолору да чыгып жаткандыгы бар. Белгилей кетсек, атаандаш саясий партиялар бир нече күн мурун гана шайлоону таза өткөрүү, өз ара каралоодон кармануу боюнча меморандумга кол коюшкан. Бирок бул арада ар түрдүү мыйзам бузуулар да катталып жаткандыгы кабарланды. Үгүт өнөктүгүнүн алкагында мыйзам бузууларга көзөмөл кылган Ички иштер министрлиги ушул күнгө чейин 73 мыйзам бузуу фактысы катталгандыгын билдирди. Анын ичинен 19 факты кылмыш жана жазык кодексинин 192 беренеси, шайлоочуларды сатып алуу, 186 беренеси жеке турмуштун кол тийбестигин бузуу жана 200 берене уурдоо боюнча катталды. Кылмыш жаза кодексинин 119 беренеси майда бейбаштык, 87 беренеси боюнча административдик ресурстук кыянаттык менен пайдалануу, 94 берене башка адамдын мүлкүн жок кылуу же зыян келтирүү, 90 беренеси уурдоо боюнча 17 факты катталды. Ошондой эле маалыматтык эсепке алуу журналына 37 материал катталып, анын ичинен 20 материал номенклатуралык ишке эсептен чыгарылып, 7 материал кылмыш ишинин материалдарына тиркелген, дагы 3 материал каралууда. Эксперттердин айтымында ар бир эле шайлоо процесси мыйзам бузуулар, чырлар, тирештер менен коштолуп келет. Ал эми бул жолку шайлоодагы көнгөн адатынан кайткан жок. Шайлоо өнөктүгү баштала элек жатып эле бир катар элдин оозуна алынган көрүнүштөр орун алды. Алсак, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон чыккан ача кептер өлкөнүн сот системасына зыянын тийгизди. Ал эми Бишкек эркин экономикалык аймагынын башчысы Кудурет Тайчабаровго карындашын колдоп жазган билдирүүсүнөн улам борбордук шайлоо комиссиясына чара көрүү демилгеси айтылды. Мындан сырткары шайлоочуларды сатып алуу аракети болуп жаткандыгы тууралуу да билдирүүлөр жок эмес. Коомчулукта шайлоого аттанган партиялардын бири Күлчөдө жыйын куруп, тургундарга бензинге талон тараткандыгы сыңары бир катар маалыматтар тароодо. Ал эми Эл үмүтү партиясынын атын атагысы келбеген демөөрчүлөрү берген акча каражатынын тегерегиндеги чыр аталган партиянын өлкө башчынын үй бүлөсү менен байланышы бар деген кептерди жаратты. Бул арада үгүт иштеринде мыйзам бузуу фактыларына байланыштуу бир катар жетекчилер кызматтан алынып, айрымдарына сөгүш жарыяланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун каарына бул жолу Ош мамлекеттик университетинин ректору, педагогика факультетинин деканы жана 3 окутуучусу калды. Бюджеттен акча алып иштеп аткан биздин кызматкерлер, өзгөчө жетекчилер, сиздер шайлоо үгүт иштерине алаксабасаңыздар, өзүңүздөрдүн милдеттериңиздерди так аткарсаңыздар, силер шайлоону иштөөгө, шайлоонун жакшы шарттарды түзүп берүүгө милдеттүүсүңөр. Бирок азыр аралашпасаңыздар, урматтуу жетекчилер, жумуштан бошоп калбайын десеңиздер, президенттин указын так аткарып, кыргыз элинин астында абийириңиздерди таза болушун мен кабинет министрлеринин төрагасы катары жана администрация президенттин жетекчиси катары суранам жана талап коем. Катталган мыйзам бузуулардан улам Боршайкомдун да дарегине сындар айтылаары маалым. Ал эми БШКнын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаровдун айтымында мыйзамдуулукту сактоо бир эле тараптан көз каранды болбойт. Шайлоону таза өткөргөнгө биз баардыгыбыз кызыктар болуш керекпиз. Борбордук шайлоо комиссиясы, өкмөт, мамлекеттик органдар, жергиликтүү бийлик, бирок эң негизинен биринчиден партиянын өкүлдөрү, партиянын жетекчилери, депутаттыкка бараткан талапкерлер ошолор таза өткөргөнгө кызыктар болуш керек. Анан кийин борбордук шайлоо комиссиясы сиздер эмне кылдыңар таза өткөргөнгө деген борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түшүндүрүү иштери, түшүндүрүү максатында бир топ иштер жүрүп атат, штабтар өткөрүлүп атат, тренингдер жүрүп атат. Белгилей кетсек, буга чейин президент Садыр Жапаров парламенттик шайлоону эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Өлкө башчы таза шайлоо өткөрүү үчүн бийлик бардык аракетти кылып жаткандыгын белгилеп өткөн. Саясат талдоочу Табал Такеровдун айтымында бир катар көрүнүштөр бар, бирок мурунку шайлоого салыштырмалуу азыраак экендигин белгилейт. Жалпы эле шайлоо башталгандан бери мындай мурдакыдан өзгөчөлүгү баягы мугалимдер, жанагы мед кызматкерлер, ошолор мурдакыдай болуп кайсы бир партияга же болбосо кайсы бир кандидатка жүгүргөнү байкалбайт. Бирок айрым мамлекеттик чиновниктер жүгөрүп атса, аны мындай коомчулукка жарыялай берип атышат. Бирөөлөрүн жумуштан алып койду. Бирок акыркы 3 күндө көпчүлүк
маселелер акыркы 3 күндө чечилип кетиши мүмкүн. Акча таратуудагы, добуштарды сатып алуудагы жана башка нерселер. Бул жолку шайлоодо үгүт иши солгун болуп жаткандыгы айтылды. Мурункудай көчө толо баннерлер деле иленген жок. Ал эми телерадио, гезит сыңары салттуу маалымат каражаттары аркылуу үгүт жүргүзүү ишин соц тармактагы фейктер, троллдор колго алды. Ал эми талапкерлердин мандатка жетүү аракети жоосунсуз жоруктар менен коштолду. Бири рэп окуса, дагы бири кызына күйөөбүз деп сынак жарыялады. Ал эми УКМКнын башчысы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев добуш сатып алуу аракетине даярдыктар жүрүп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бар экендигин айтып, талапкерлерге эскертүүсүн берди. Если кайсы бир кандидаттар мыйзамды буза турган болсо, эч кандай кандидатка карабастан анын кылган ишине, ээлеген ордуна, коомдогу ордуна же болбосо кайсы бир деңгээлдеги мамлекеттик кызматтарда иштеген тууган уругунун бардыгына, жоктугуна карабастан биз аларга жооп тартабыз. Даже шайлоо бүткөндөн, эгерде булар ойлоп атса керек, шайлоо акыркы 1-2 күндө биз акча таркатып калабыз деп. Даже шайлоо бүткөндөн кийин дагы аларды биз жооп тартабыз. Аралаш система менен өтүү алдында турган парламенттик шайлоодо Бирдиктүү округтан 21 партия, ал эми 1 мандаттуу округтардан жалпы 302 талапкер үгүт ишин жүргүзүүдө. Учурда талапкерлер өлкөнү түрө кыдырып, программалар менен тааныштырып, эл өкүлү болуп калса шайлоочулар үчүн кандай кызмат кылаары жөнүндө убадаларды беришүүдө.